Ички иштер министрлиги интернеттеги жалган маалыматтарга ишенип, дүрбөлөңгө түшпөө үчүн фейк экендигин кантип аныктоо керектигин айтып берди. ИИМ буга чейин жалган жана чагымчыл маалымат тараткандар өлкө мыйзамдарына ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартыла турганын эске салган. Министрлик билдиргендей, кээде фейк жаңылыктар жазылган сайттын веб даректери орфографиялык каталарды камтыйт же сейрек издешүүчү доменди колдонушат. Алар nfonet же offer. Эгер сиз сайт менен тааныш эмес болсоңуз, анда компания жөнүндө бөлүмүнө өтүңүз, кеңеш берилет. Ошондой эле макаланын же жаңылыктын авторуна көз салуу кажет. Ал жөнүндө маалыматтарды караштырсаңыз, жазганына ишенсе болорун же болбой турганын билсе болот. Айтылган кабарды башка маалымат булактардан текшерүү керек. Ишенимдүү жаңылыктар көптөгөн фактыларды, маалыматтарды, статистика, эксперттин цитаталарын жана башкаларды камтыйт. Фейк жаңылыктар коркуу же ачуулануу сыяктуу эмоционалдык реакцияларды жаратуу максатында түзүлөт. Кыраакы болуп, бул макала кандай максатта жазылган деген өңдүү суроолорду берип, жазылган комментарийлерди баалоо зарыл. Ошондой эле сүрөттөрдүн фотошоп эместигин текшерүү керек. Адатта өзгөртүлгөн сүрөттүн айрым жерлерине кыйшык, адамдын жүзү адаттан башкачараак болот. Ички иштер министрлиги фейк жаңылыктарды аларга ишенгендер тарата турганын белгилеп, шек санаган маалыматтарды башка жака бөлүшөөрдү жакшылап текшерүүгө кеңеш берди.